Балдар жазуучусу даңк медалинин ээси Сатыбалды Мамбеталиев дүйнөдөн кайтты. Мамбеталиев эмгек жолун Баткен районундагы мектепте тарых мугалими болуп баштаган. Андан соң Кыргыз СССРнин Ички иштер министрлигинин работник милиция гезитинде котормочу, Ленинчил жаш гезитинде адабий кызматкер, кийин котормочу болуп эмгектенген. Мамлекеттик Кыргызстан басмасында көркөм адабият редакциясында котормо боюнча ага редактор болуп, Кыргызстан Илимдер академиясында аспирантурада окуп, илимий атеизм боюнча диссертация коргон. Илимдер академиясынын алдындагы аспирантура бөлүмүнүн философия кафедрасында ага окутуучу болуп ишин уланткан. 10 жылдай Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин алдындагы партия тарыхы институтунун марксизм, ленинизм классиктеринин эмгектерин кыргыз тилине которуп басып чыгаруу боюнча сектордун башчысы болуп иштеген. Ушул эле институтта Лениндин эмгектеринин 55 топтомдук толук жыйнагын кыргыз тилине которуп басып чыгаруу боюнча редакциянын башкы редакторунун орун басары болуп эмгектенген. Кыргызстан Сорос фондунда штаттан тышкаркы котормочу, редактор жана рецензент катарында чыгармачыл иштерине активдүү катышып, көптөгөн адабияттарды кыргыз тилине которуп, бир топ эмгектерге редактор болгон. Басма сөз жаатындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз СССРнин мамлекеттик басма сөз комитетинин ардак грамотасы менен, китепти пропагандалоо жана жайылтуу иштерине активдүү катышканы үчүн китеп сүйүүчүлөрдүн бүткүл саяздык ыктыярдуулук уюмунун ардак грамотасы менен сыйланган.